Assalamu alaikum, урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта Ош жергесинен сатыла турган үй боюнча маалымат берем. Сиздерге далекти түшүндүрүп кетейин. Мен турган жер Кара Суу районуна караштуу Шералы айылы. Мына бул сиздер көрүп турган трасса Ош Бишкек трассасы. Мен Ош тараптан ушул жерге Шералы айылына келдим. Бул жерде караңыздар, жолдун boyunda ayaldama turat. Bu tarafında bolsa Langar dükkanı turat. Uşul Langar dükkanı janынан Şeralı ayılındagı mına uşul köçögө kara kiresidir. Тактап айтканда кыш заводун көздөй барасыздар. Сатыла турган үй мына ушул тарапта кыш заводунун жанында. Болжолду 1 километр жүрсөңүздөр ушул үйгө барасыздар. Мен трассадан 1 километрдей түшүп сатыла турган мына ушул үйгө келдим. Сиздерге бул үйдөн кенен маалымат алып берейин. Куттуу үй, жакшы үй, абасы таза. Бул Шералы айылы өтө жакшы жер экен. Караңыздар, бак тараптары сонун. Ушул жерден биз үйгө карай кирип баратабыз. Үйдүн ээси менин жанында. Сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алып берем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, иштериңиз жакшыбы? Ден соолук жакшы, үй ичи аманбы, балдар? Жакшы. Бул үйдүн огород окшойт ака, мына жагы. Караңыздар, ушул жерге үйдү жакшынакай кылып салган. Сырты дождик менен бүткөн окшойт ака, үйдүн. Үйдүн сырты дождик. Мына фундаментине кафель менен жакшынакай кылып жасап койгон. Караңыздар. Үйдүн неге сатып жатасыз ака? Şu biznesке акча керек болуп. Бизнеске акча керек болду, Жакшы. Бизнес кылам дейт акам, акча керек. Үйдү срочно сатууга койду. Бул жалпы огороддун сатуу канча ака? Участок. 12 сотик кылып берем да, 12 сотик. 12 сотик, Жакшы. Жалпы сотиги 12 сотик экен. Бул тарабында эмне бар ака? Мына. Жакта 3 очок бар. Кухня кылса болот. Кухня, малгана, бүт баары ушул жакта. Биринчисине кирип көрөлү. Жүрүңүз ака. Бул жагы 2 бөлмө экен, Мынакей, караңыздар. Бул тарабында дагы 1 бөлмө. Бул тарабы дагы 1 бөлмө. Төргө жакшынакай кылып очокту куруп коюптур. Мынакей. Жакшы кирпичтен болгон очок. 3 очок бар экен ака, 3 очок. Жакшы. Бул жердин аянты канча болуп калат? 4кө бул жагы 6 окшойт, Жер 6, наркы 4кө 7 наркысы. Бул комнатасы 4кө 6. Экинчи комнатасы бул тарабы 4кө 7. 4кө 7 болуп калат, Жакшы. Мынакей, 2 кабат бар. Айнектери жарык. 2 комната. Бул жагы. Бул жак кандай болуп калат ака? Малганабы? Малкана. Мына. Бул тарабында урматтуу көрүүчүлөр малкана бар экен. Мына чоң, жакшы. Тетиги жака тоок карабайт окшойт, Тоок. Бул тарабында болсо мал 4кө 10 болуп калат го, ака аянты. 4кө 10. Жакшы. Мына караңыздар. Бул тарабында малкана, бул жагында болсо очоккана. Андан нары дагы 1 комната. Аны сиздер алсаңыздар, өзүңүздөргө ыңгайлуу жакшынакай кылып жасап алсаңыздар болот. Мен үйдүн ичине карай кирип баратам. Сиздерге үйдүн ичине көрсөтө кетейин. Бул жагында подвал бар окшойт, Подвал бар, 1. Жакшы, биринчи подвалын көрөлүчү ака. Мына жерден атайын эшик койсуз. Киргенге. Жакшы. Охо. Чоң эле экен ака, подвалыңыз, жакшы. 7,5 4,5. 4,5 7,5, Бийиктиги канча болуп калат? Бийиктиги 2 метр бар. 2 метр бийиктиги бар, Кенен адам басып жүрсө болот. Скалат кылсаңыздар да болот. Башка ар кандай буюмдар сактаганга үйдүн подвалы жакшы. 7,5 4,5 болуп калат дейт. Мына. Биз мына ошол куттуу үйдүн ичине карай кирип барабыз. Сиздерге үйдүн ичин көрсөтө кетейли. Тепкич аркылуу чыгып туруп эле. Биринчи мынакей шестигранник формасындагы түшкөн бул жер коридор деп айтса болот. Кухня катарда колдонот окшойсуз ака, Жакшы.
Мынакей караңыздар, аябай жакшы. Потологунда сонун кылып жасап коюптур. Бул жагында жалюзи, аябай жакшы. Бул жагында дагы айнек, шестигранник форматтагы жакшынакай коридор. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер холл окшойт ака. Мынакей. Холлду бирок келтирипсиз ака. Жакшы. Бул эшиктер дагы башкача эшик койгонсузга? Жакшы, эшиктерди жакшынакай коюпсуз. Обои дагы аябай жакшы. Потолокту караңыздар, потолокто. Сон люстраны койгон, аябай жакшы кылып, мындай кооздоп жакшынакай кылып жасаптыр. Обои дагы өзгөчө. Бул жагында коноктор отурганга атайын мебелдерди орнотуп койгон. Караңыздар. Жакшы, бул холдун ичи канча чыгып калат ака аянты? 380-ге 720. 380-ге 720. Жакшы. Жалпы үйдүн квадрат метри канча бар? Бир 100 квадраттан ашык, 110 квадрат метр. 110 квадрат бар, 110. Жакшы. 110 квадрат метр. Биз сиздерге биринчи эле оң тараптагы комнатаны көрсөтөлү. Мынакей. Бул жагы конок бөлмө окшойт ака, Зал. Мынакей зал, конок бөлмө, аябай жакшы. Мына обойду караңыздар, обойду. Бул атты атайын заказ менен тарткызган окшойт ака. Келген коноктор көңүлү ачылып, көрүп, отуруп кетсин, а? Мынакей потолокту неден жасагансыз ака? Натяжный потолок. Натяжный потолок, а? Мына караңыздар. Ушундай кылса болот экен, аябай жакшы. Бул люстра дагы өзгөчө люстра го ака. Жакшыдан койгонсуң. Жалюзилерин занескан өтө жакшысына койгон. Мынакей кыргыз орнаменттери менен аябай сонун. Эң негизгиси обои дагы өтө жакшынакай. Холл, конок бөлмөсү, мына ушул жагы аябай жакшы. Караңыздар. Биз сиздерге дагы бир сол тараптагы комнатасын көрсөтөлү. Бул жагы кандай болуп калды экен? Детский комнатабы? Детский комната. Мына балдардын бөлмөсү. Сонун обои менен жасаган. Бул потологу пластиктен болгон окшойт, а? Пластиктен дагы ушундай аябай кооз кылып жасаптыр, караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагында айнектер, пластик айнектер, аябай жакшы. Мынакей. Үйдүн ичи кенен эле. Бул тарабында болсо атайын меш, печка орнотулса, көмүр жагасыз акышында. Демек бул аркы, ички дагы, сырткы дагы комнатаны холду дагы жылуу кылып ысытып берет. Бул жагын атайын ошол коопсуздук үчүн кафель менен сонун кылып жасап коюптур. Ремонтуңуз жакты ака мага. Өтө жакшы. Ремонт аябай сонун. Мына. Бул тарабында бөлмө болсо, бул кандай? Спальный бөлмө ака? Жакшы, мына спальный бөлмө. Караңыздар. Сонун өтө кооз жакшы обой менен жасаган. Азыркы жаңы эле болуп жаткан обойлор, жаңы эле колдонуп жаткан. Үйдүн ремонту качан бүткөн ака? 2017 күздө бүткөн. Үйдүн ремонту 2017 күздө бүткөн, а? Мынакей, потологун дагы караңыздар, өтө жакшы. Аябай сонун. Көңүл ачылат киргенде эле. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн ичи ушундай. Ремонт жаңы 2017 болсо, бул демек жаңы эле ремонт болгон. Жакшы ака. Биз сыртка карай чыгалы, үйдүн ичини көрдүңүздөр. Үй аябай жакшы кылып салыптыр. Өтө куттуу, киргенде көңүлүңүз ачылат. Ремонттор дагы жаңы. Караңыздар. Бул жагы болсо, сиздерге көрсөткөн жанагы алдындагы участок. Жердин жалпы сотук 12 сотук дедиңиз, а? Ака. 12 сотук. Документи кандай, жакшыбы? Кызыл документи бар. Кызыл документи бар, а? Жакшы. Эми ака, мени кызыктырганы, биздин көрүүчүлөр да кызыктырганы бул баасы. Баасыны канча сурап жатасыз ака? Үй өтө жакшы экен. Баасын $70,000 деп атам. $70,000, а? Жакшы, $70,000 сурап жатат акам. Бир аз кем болобу ака? Түшүндүрөбүз, сүйлөш. Жакшы сүйлөшсөңүздөр, жакшы макулдашсаңыздар, бир аз түшүп берем дейт. Бул тарабы үйдүн алты, караңыздар. Кандай десек ака, вариант жолдору барбы? Мисалы үчүн шаардан квартира болсо, же башка болсо. Жок, акчалай эле керек да бизгечи. Сизге акчалай керек. Негизи бизнес баштаганда негизи акча керек сизге, а? Жакшы.
Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Үй аябай жакшы экен, салкын жерде. Бул жерде азыр чөп эми чыгып атат. Кийинчерээк аябай жакшы природа болуп калат. Кызгалдактар чыгат, вообще кооз болот бул жерлерчи. Кызгалдактар чыгып аябай кооз болот, Природа болот. Суу маселе кандай экен бул жерде? Суу жайында тынбай агып турат. Мына арык аркылуу келет окшойт, Кышында бир айга токтойт. Бул суу кайсы жерден, мына 30 каналдан келеби? 30 каналы. Жакшы. Демек, огородко сууга бул жерде маселе жок. Ичүүчү суу кандай? Ушудан ичебиз биз. Ушул жерден колдоносуздар, Жакшы. Электр энергияда маселе жок. Жок, свет бар. Маршруттук каттам кандай экен? Маршруттук каттам. Келет го дейм, бул жерден, мына биз келген жолдон Кара сууга, Ошко карай эки транспорт каттайт, маршрутка каттайт. Маршруттук каттам, таксилер бул жерде кенен эле дейт. Мектеп барбы ака жакын арада? Мектеп 500 метр бул жакта мектеп бар. Бул жака 500 метрде барсаңыздар мектеп, мектептин жанында бала бакча, дагы мечит барбы ушул жакта? Мечит бар. Мечит да бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул үйдү алсаңыздар жаңылышпайсыздар. Мектепке, мечитке, бала бакчага жакын, маршруттук каттам дагы бар. Үйдүн аурасы өтө жакшы экен. Мынакей караңыздар. Ишиңизге ийгилик каалайм ака. Бизге уруксат бересиз анда. Үйүңүздү жакшы сатып алыңыз. Биздин көрүүчүлөр сиз менен сөз байланышат. Үй сиздерге жакса, ушул үйдү алыңыздар. Экрандагы телефон аркылуу байланышыңыздар. Бир аз баасын түшүрүп берем деп айтты акем. Мен бул жерден жыйынтыктайм чыгарылышты. Сиздер менен кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө.